Астанада Рахымжан Кошкарбаев эскерилди. Легендарлуу жоокердин 100 жылдыгынын урматына эл баатырынын эстелигине гүл коюу аземи өткөрүлдү. Эске салсак, 1945-жылы Рахымжан Кошкарбаев душмандын катуу оту астында алгачкылардан болуп, Рейхстагда жеңиш байрагын орноткон. Анын эрдиги баатырдыктын үлгүсү катары элдин эсинде төөлүккө калды. Рахымжан Кошкарбаевдин кылымдык мааракесине Борбор калаада 1 жыл ичинде 40тан ашык иш-чара өткөрүлдү. Были проведены мероприятия спортивные, общественные, политические. Спорттук, коомдук, саясий иш-чаралар өткөрүлүп, ага мектеп окуучуларынан баштап баргандай коомдук уюмдарга чейин шаардын бардык тургундары катышты. Демилге көптөгөн уюмдар тарабынан кабыл алынган. Бүгүн бизде Рахымжан Кошкарбаевдин эстелигине гүл коюу аземи болуп өттү. Келерки жылы биз жеңиштин 80 жылдыгын белгилейбиз. Жана бул иш-чаралар жалпы элибиз үчүн ушундай чоң майрамдын башталышы болуп саналат. Мы будем отмечать 80-летие Победы, Дня Победы. И эти мероприятия как бы являются прологом к такому большому празднику всего нашего народа.